Саламатсыздарбы? Креативдүү презентация түзүүнү каалайсызбы? Эгерде креативдүү презентация түзүүнү кааласаңыз, анда Prezi сайтын колдонсоңуз болот. Prezi сайтын колдонуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Андан кийин бул жерге адрестик жолчого сайттын адресин жазасыз. Сайттын адреси prezi.com. Google Chrome'дон ушул адрестик жолчого prezi.com деп жазып туруп, Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул жерден биз сайтка катталуу үчүн Get Started деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде first name деген жерге атыбызды жазабыз. Last name деген жерге фамилиябызды жазабыз. Email деген жерге электрондук поштабызды жазабыз. Ал эми паспорт деген жерге өзүбүз 8 символдон кем эмес пароль ойлоп жазабыз. Андан кийин I am not a robot, я не робот деген жерге галочка коебуз. Андан кийин сайттын шарттарына макулбуз деген жерге галочка коюп, Continue деген баскычты басабыз. Ал эми сайтка Google аккаунт аркылуу катталсак да болот. Ал үчүн төмөн жака түшсөк, Sign up with Google деген баскыч бар. Ошол баскычты басып, биз өзүбүздүн аккаунтту тандап, сайтка катталсак болот. Аккаунтту тандаганыбыздан кийин бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден сайттын шарттарына макулбуз деген жерге галочка коюп туруп, андан кийин Continue продолжить деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден биз бизге плюс анан премиум версияларын сунуштайт. Бул жерде плюс версиясы 1 айга $12, ал эми премиум версиясы 1 айга $16 экен. Акылуу контенттерде мүмкүнчүлүктөрү көп болот. Ал эми биз азырынча бесплатный контентке катталабыз. Ал үчүн Free Continue деген Basic деген бөлүгүнөн ушул продолжить деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден биз ушул сайтты башка коллегаларыңызга сунуштайсызбы деп атат. Бул жерден биз Skip пропустить деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда бизден бул сайтты кандай максатта иштетүүнү сурайт. Бул жерде бизнес, educator, student, other деп турат. Бул жерден биз educator, педагог деген бөлүгүн тандайбыз. Андан кийин бул жерден биз средняя школа и неполная средняя школа дегенди тандайбыз. Middle school or lower secondary дегенди. Ушуну тандаганыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бир аз күтүп турабыз. Биз сайтка катталдык. Мына биз бул жактан өзүбүздүн аккаунттун аталышы, башкача айтканда аты жөнү чыгып калат. Андан кийин бул жакта сол тарабында all projects, все проекти, ал эми бул жерде Prezi видеолорду жасасак болот экен, Prezi Design, Prezi дизайндарды жасасак болот экен. Ал эми Prezi Present дегенден презентацияларды жасасак болот экен. Ал эми бул жакта Library деген бул библиотека, биздин жасаган презентацияларыбыз ушул Library библиотека деген папканын ичине түшөт. Ал эми бул жактан New Folder деген жардамда жаңы папка ачып алсак да болот. Азыр биз презентация жасоо үчүн Prezi Present дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жакта Create Form Template шаблондорду колдонсок болот. Start from scratch, с нуля дейт. Бул жерден өзүбүз нөлдөн баштап түзсөк да болот. Бул сайтты орусча которуп алсак да болот. Ал үчүн бул жерде перевести эту страницу деген баскыч бар. Ошону басып туруп русский дегенди тандасак, орусча которулат. На создать из шаблона, начинать с нуля. Биз шаблондорду колдонуп түзүп көрөлү. Бул жерден создать из шаблона дегенди басабыз. Басканыбызда бизге ушундай шаблондорду сунуштайт. Төмөн жака түшсөк, шаблондордун бир канча түрлөрү бар.
Biz бул жерден өзүбүзгө жаккан шаблонду тандасак болот. Бул жерден біз ушул шаблонду тандап көрөлү. Ал үчүн ушул шаблонго мышты алып барып басып коебуз. Басканыбызда бул жерден ушундай чыгат. Бул жерден біз жылдырып көрсөк болот, кандай болуп түзүлөрүнү. Эгерде жага турган болсо, бул жерден use this template дегенди басып коебуз. Бул жерде башкача айтканда используйте этот шаблон деген баскычты басабыз. Андан кийин название презентации деп презентациянын аталышын жазууну сурайт. Биз бул жерге презентациянын аталышын жазып коелу. Мисалы калем деп жаздым. Андан кийин кто может видеть эту презентацию, люди, с которыми я делюсь деген бул акылуу, ал эми кто-нибудь в сети деген бул акысыз. Ушуну тандайбыз. Андан кийин продолжать деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул шаблон жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жакта презентациялар катары менен келет. Бул жерден ордуну алмаштырып койсок да болот. Ушундай кылып мыш менен мышты алып барып туруп, сол жак баскычын басып туруп кое бербестен ушундай кылып презентациялардын орундарын алмаштырып койсок дагы болот. Бул жерден биз ашыкча тексттерди өчүрүп койсок да болот. Ал үчүн же өзгөртүп койсок да болот. Бул жерден мисалы өзгөртө турган болсок, өчүрө турган болсок белгилейбиз. Клавиатурадан delete деген баскычты басабыз. Бул жерден белгилеп каалаган жерге жылдырып алсак да болот. Текстти өзгөртсөк да болот. Ал үчүн кайра дагы ушул жерди басабыз. Бул жерден текстти өчүрүп туруп өзүбүз текст жазып коебуз. Мисалы азыр калем деп орусча тамгалар менен жазайын десем жазылбай атат. Себеби орусча тамгаларды тааныбай атат. Ал үчүн биз бул жерден стиль деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерден текст деген жерден оң тарабындагы 3 чекитти басабыз. Басканыбызда бул жактан бизге стилдерди сунуштайт. Бул жерде биринчи, үчүнчү, андан кийин бешинчи стилдер, булар орус тамгалары менен жаза турган стилдер. Бул жерден биринчини тандайлы. Андан кийин бул жерден калем деп жазасың. Эми орусча жазылды. Андан кийин биз бул жерден биринчи ушул экен, экинчи бул. Бул жерден ордуларны алмаштырып койсок да болот, каалаган жерге жылдырып койсок да болот. Эми биз биринчини тандайбыз. Андан кийин бул жерден приблизить деген баскычты басабыз. Эгерде англисче боло турган болсо, zoom in дегенди басабыз. Басканыбызда ушул кайтып келет. Бул жерден биз тексттерди өзгөртүп алсак болот. Ашыкча тексттерди өчүрүп салсак болот. Бул жакта топик 1, топик 1дин ичинде субтопиктер бар. Биз субтопиктерди өчүрүп таштасак да болот. Же болбосо бул жака субтопиктерди кошсок да болот. Субтопиктерди кошуу үчүн бул жерден субтопик деген баскычты басабыз. Басканыбызда мына бул жака субтопик кошулду. Бул субтопиктерди каалаган жагына жылдырып алсак боло берет. Бул жерде биринчи бул көрүнөт, андан кийин экинчи субтопик көрүнөт, андан кийин үчүнчү бул көрүнөт. Бул жерден ашыкчаларны өчүрүп салсак да болот. Белгилейбиз. Белгилегенден кийин клавиатурадан delete деген баскычты басып өчүрүп коебуз. Бул жерден ашыкча текстти дагы өчүрүп койсок болот. Бул жерди өзгөртөбүз, текстти өчүрөбүз дагы. Бул жерден сүрөттү дагы алып салсак болот. Бул жерде текстти жазабыз. Мисалы тестер бала кат жазып жаткан чоң энесине
ушундай кылып жазып кете беребиз тексттерди. Мына текстти жаздык. Текстти жазгандан кийин бул текстти чоңойтуп алсак да болот, кичирейтип алсак да болот. Мисалы, текстти чоңойтуу үчүн бул жерде A+ деген бар. A+ дегенди басып чоңойтабыз, A- дегенди басып кичирейтебиз. Ал эми бул жерден шрифттин түрлөрүн тандасак болот. Мына бул жактан шрифттин түрлөрү чыгат. Ал эми бул жерден bold дегенди басып положительный кылып алабыз. Бул жерден italic дегенди басып туруп курсив түрүндө жазсак болот. Ал эми бул жерден тексттин түсүн өзгөртсөк болот. Ал эми бул жерден границасыны, контурун өзгөртсөк болот. Ал эми бул жерден анимация берсек болот текстке. Бул жерде 3 чекитти басып туруп биз выравнивать этип алсак болот. Ал үчүн бул жерден выравнивание дегенди басабыз. Бул жерден поширение дегенди тандап коебуз. Мына бул жерден выравнивание, поширение дегенди тандадык. Андан кийин бул текстти чоңойтуп алсак болот. Мына бул жерден рамкасын дагы чоңойтуп алсак болот. Эми бул жерге биз сүрөттөрдү кошсок болот. Сүрөттү кошуу үчүн бул жерден insert, башкача айтканда вставлять дегенди басабыз. Бул жерден my library дегенден библиотекадан кошсок болот. Storyblocks блоктон кошсок болот. Бул жерде сюжетные блоки, текст дегенден тексттерди кошсок болот. Изображение image дегенден сүрөттөрдү койсок болот. Gifка дегенден ар кандай gif файлдарды койсок болот. Наклейка, значок, анимация, слайдтарды кошсок болот. Даяр PowerPoint'те жасалган ар кандай фигураларды кошсок болот. Стрелка жана линияларды кошсок болот. PDF документтерди кошсок болот. Ал эми аудио жана диаграммаларды кошуу бул акылуу. Видео кошсок болот. Водяной знагын алуу үчүн акылуу бесплатный контентти водяной знакты дагы ала албайбыз. Сүрөт коюу үчүн бул жерден изображение деген тандасак, оң тарабынан бесплатный изображение деп сайттын өзү сунуштаган сүрөттөр. Ал эми биз компьютерден сүрөттөрдү коюу үчүн загрузить деген баскычты басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден биз компьютерде сакталган сүрөттөрдөн коюп алсак болот. Мисалы, ушул сүрөттү тандап, открыть деген баскычты бассак, сүрөт бул жака жүктөлөт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Андан кийин бул сүрөттү каалаган жерге жылдырып алсак да болот. Мисалы, оң тарабына коелу, сүрөттү чоңойтуп алсак да болот. Мына чоңойтуп алдык. Андан кийин бул жерден возвращаться деген бассак да болот. Же болбосо домой деген баскычты, home деген баскычты бассак да болот. Бул жактан дагы возвращаться деген бассак болот. Же болбосо домой, home дегенди бассак да болот. Бассак башкы бетке кайтып барат. Андан кийин экинчи топикти тандайбыз. Экинчи топикти тандап бул жерден приблизить деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерден субтитл дегенди өчүрүп таштасак да болот. Бул жерден ашыкча текстти өчүрүп салсак да болот. Бул жерден топик 2 дегенди текстти өзгөртүп экинчи текстти жазсак да болот. Компьютерде даяр жазылган тексттерди көчүрүп алып келип койсок да болот. Ал үчүн даяр текстти белгилеп туруп, клавиатурадан Ctrl клавишасын басып кое бербестен англисче C деген тамганы бассак, текст көчүрүлөт. Андан кийин бул жака коюу үчүн клавиатурадан Ctrl деген баскычты басып туруп, англисче V деген баскычты бассак, биз көчүрүп алган текст бул жака коюлат. Мыштын жардамында копировать, ставить деген командаларды тандасак, аткарылбайт. Клавиатурадан гана аткарылат. Эми бул жерге биз экинчи текстти жазабыз. Мисалы, чоң энеси
жылмайып текстти жазып болгондон кийин бул текстти дагы каалаган жерге жылдырып алсак болот, кичирейтип алсак да болот. Бул жерден A- дегенди басып туруп кичирейтип алабыз. Бул текстти жылдырабыз. Каалагандай кылып чоңойтуп койсок болот. Бул жерден 3 чекитти басып, выравнивание дегенди басып туруп, поширене дегенди тандап коебуз. Бул тексттин түсүн өзгөртүп койсок да болот. Ал үчүн бул жерди басып туруп, мисалы караны тандап койсок, мына кара болуп калды. Ал эми арт жагындагы тегеректин түсүн өзгөртүп койсок да болот. Ал үчүн тегеректи белгилеп туруп, цвет заливки дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден сарыны тандап койсок, мына сары болуп өзгөрүп калат. Андан кийин кайра home дегенди басабыз, же болбосо возвращаться деген баскычты басабыз. Мына экинчи бүттү, эми үчүнчү топикке барабыз. Үчүнчү топикти басып туруп, приблизит деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерден subtitle дегенден назад кылалы. Бул жерде экинчиге сүрөт кошуп койсок да болот. Приблизит дегенди басып туруп, бул жерден экинчиге сүрөт кошуу үчүн вставлять, бул жактан изображение дегенди тандап, кайра эле бул жака сүрөт кошуп коебуз. Бул жерден ушул сүрөттү тандап туруп, открыть деген баскычты басабыз. Бул сүрөттү каалаган жерге жылдырып койсок болот. Текстти дагы бир аз жылдырып коелу. Ушундай кылып сүрөттү коебуз. Андан кийин home дегенди басып туруп, башкы бетке барып туруп, үчүнчү топикти тандайбыз. Приблизит деген баскычты басабыз. Бул жерден subtitle өчүрөбүз. Ашыкча тексттерди өчүрөбүз. Бул жерден топик 3 дегенди дагы өзгөртүп койсок болот. Бул жака кайра дагы текст жазабыз. Бала калемге бир кызыгып, бир таң калып карап, текстти жазып, жанагындай кылып эле бул жерден өзгөртүп койсок болот. Бул жерден выравнивание дегенди басып туруп, поширене. Андан кийин бул жерге дагы сүрөт коюп койсок болот. Ал үчүн вставлять, изображение. Бул жерден загрузить. Сүрөттү тандайбыз, открыть деген баскычты басабыз. Сүрөттү жылдырып, чоңойтуп койсок да болот. Бул жерден мындай кылып койдук. Андан кийин домой деген баскычты басабыз. Эми бул жерден 4-чү топикке барабыз. Бул жерден тексттерди өчүрөбүз. Бул жака биз вставлять деген баскычты басып туруп, ар кандай GIF файлдарды койсок болот. Мисалы GIF деген бассак, бул жакта мына GIF файлдар чыгат. Ушул жерден биз каалагандай GIF файлдарды койсок болот. Бул жактан загрузить деген баскычты басып, компьютерден койсок да болот. Наклейка деген басып туруп, ар кандай наклейкаларды койсок болот. Бул жерден значок иконка деген басып туруп, ар кандай значокторду, иконкаларды койсок болот. Анимация деген басып туруп, анимацияларды койсок болот.
Бул жерде силовая остановка деген басып презентацияларды койсок болот. Ал үчүн ушуну басабыз. Андан кийин бул жерден загрузить файл деген басабыз. Бул жактан проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден биз компьютердеги PowerPoint'та жасалган документтерди алып келип койсок болот. Бул жерден презентацияны тандайбыз. Андан кийин открыть деген баскычты басабыз. Бул жака жүктөлөт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Мына азыр загрузка болуп атат. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерден биз презентацияларды белгилейбиз. Кайсыларын кое турган болсок, ошолорду белгилесек болот. Эгерде баарын кое турган болсок, баарын белгилеп алсак болот. Ар бирини белгилеп, бул жерде 10 слайдты тандадым. Андан кийин вставлять деген баскычты басабыз. Басканыбызда мына бул жака ушундай болуп файлдар коюлуп калды. Андан кийин биз бул жерден подтема деген бастырып, дагы подтема койсок болот. Азыр бул жерден жүктөлүп, ар бирини стилин өзгөртөсүңүз деп сунуштап атат. Биз бул жерден подтема деген бассак, бул жака подтема коюлду. Мына бул подтеманы жылдырып койсок да болот. Андан кийин биз бул жерден приблизить деген баскычты басабыз. Басып туруп, бул жерден биз текстти өчүрүп койсок да болот. Текстти өчүрдүк. Андан кийин бул жерден вставлять деген баскычты басып туруп, ар кандай формаларды койсок болот. Мисалы, форма деген бассак, бул жактан ар кандай фигуралар чыгат, ушул фигураларды тандап койсок да болот. Стрелка деген басып туруп, ар кандай стрелкаларды, линияларды койсок болот. Ал эми бул жерден PDF дегенди тандап туруп, ар кандай PDF документтерди койсок болот. Мисалы, загрузить дегенди басабыз. Загрузить деген басканыбызда бул жактан PDF документтер чыгат. Бул жерден биз өзүбүз PDF документтерди тандасак болот. Мисалы, почта менен иштөө дегенди тандайын. Андан кийин открыть деген баскычты басабыз. Бул жака документтер чыгып атат. Эгерде өчүрүп таштап туруп, башка документ жүктөп көрөлү. Загрузить. Бул жерден документке PDF документтерден жүктөп көрөлү. Педагогика дейли. Педагогикалык кырдаалдар дегенди жүктөп көрөлү. Открыть деген баскычты басабыз. Бул жака жүктөлүп атат. Мына бул жерден ставить все страницы же болбосо өзүбүз тандап туруп, керектүү страницаларды койсок да болот. Эгерде бардык страницаны кое турган болсок, анда ставить все страницы дегенди басабыз. Бассак, бул жака бардык страницалар коюлат. Бул жерден чоңойтуп койсок да болот. Андан кийин кайра возвращаться дегенди басабыз. Бул жерден дагы подтема кошо турган болсок, подтема деген бассак, бул жака подтема коюлат. Мына документтер ачылгандан кийин, андан кийин бул ачылат, андан кийин бул ачылат. Мына сызык менен көрсөтүлүп турат. Бул жерден приблизить дегенди басабыз. Басканыбызда чоңоюп экранга келет. Бул жерден ашыкча
тексттерди өчүрүп салалы. Бул жерден дагы ашыкча текстти өчүрүп салалы. Андан кийин бул жерден биз свет заливки өзгөртүп койсок да болот. Мисалы, бул жерден ушул светти тандап коеюн. Андан кийин бул жерден вставлять аудио дегенди тандай турган болсок, бул акылуу аудиону кое албайбыз, диаграмманы да кое албайбыз. Видео деген басып туруп биз компьютерден видеолорду койсок болот, же болбосо строить YouTube дегенден биз YouTube'дан видеонун ссылкасын алып келип койсок да болот. Загрузить видео деген басып туруп компьютерден даяр видеолорду дагы алып келип койсок болот. Видеону коюу дагы акылуу экен. Акылсыз контентте видеону дагы кое албайт экенбиз. Андан кийин бул жакта водяной знак дагы ала албайт экенбиз. Эми бул жерден макет дегендин жардамында ар кандай макеттерди тандап алсак болот. Презентациянын макеттерин өзгөртүп алсак болот. Ал эми бул жерден вставлять стиль дегенди тандап туруп, бул жерден форманы өзгөртсөк болот. Мисалы, ушул 3 форма тема деген басып туруп, 3 чекит бассак, бул жактан форманын ар кандай түрлөрү чыгат. Мисалы, азыр бул жерде презентациянын формалары тегерек болуп атат. Бул жактан биз форманын стилини ушул жерден ар кандай кылып өзгөртүп койсок болот. Ал эми свет деген жерден биз ушул форманын түстөрүнү өзгөртүп койсок болот. Мисалы, ушуну тандай турган болсок, мына форманын түсү ушундай болуп өзгөрөт. Бул жерден текст дегенди өзгөртүп көрдүк. Фирменный комплект деген бул дагы акылуу экен. Ал эми бул жерде задний план дегенди басып туруп, бул жактан биз арткы пландын сүрөтүнү өзгөртсөк болот. Компьютерден жүктөсөк дагы болот экен. Ушундай кылып өзгөртүп алсак болот. Ал эми бул жерде настоящее время деген жерди басып туруп, начать презентация деген басып, биз презентацияны көрсөк болот. Бул жерден предварительный просмотр кылсак болот. Прези в прямом эфире, прямой эфир кылсак болот экен, создать видео кылсак болот экен. Эми биз бул жерден логотиптин сүрөтүн дагы өчүрүп таштайын. Андан кийин бул жасаган презентацияны сактоо үчүн бул жерде 3 сызык бар. Ошол 3 сызыкты басып туруп, бул жерден сохранить же болбосо save дегенди басып койсок болот. Save деген басып койсок, биздин презентация сакталып атат. Мына синхронизация болуп сакталып калды. Презентациябыз библиотека деген папканын ичинде сакталат. Эми бул презентацияны бөлүшүү үчүн шар деген, башкача айтканда доля дегенди басып туруп, бул жерден настоящее время, просмотреть ссылка, сотрудничать, прези в прямом эфире, прези видео деп турат. Биз бул жерден ссылканы алуу үчүн посмотреть ссылку деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден создать новую ссылку деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерге биз ссылканын аталышын жазабыз. Мисалы, калем деп жазып коеюн. Андан кийин бул жерден создать ссылку деген баскычты басабыз. Буларды жандырбай эле коебуз. Создать ссылку деген баскычты басканыбызда ссылка создать этилет. Бул жерден копировать деген бассак, ссылка көчүрүлөт. Көчүрүлгөн ссылканы каалаган мессенжер аркылуу жөнөтүп койсок болот. Азыр биз ссылканы коюп кирип көрөлү. Бул жерге ссылканы коелу. Андан кийин enter деген баскычты басалы. Басканыбызда окуучулардын компьютеринен же телефонунан ушундай болуп чыгат. Бул жерден презент, башкача айтканда начать
настоящее время дегенди басабыз. Басканыбызда загрузка болот. Ушундай болуп чыгат. Бул жакта төмөн жакта следующий деген баскыч бар. Ошол следующий деген баскыч басканыбызда мына бул жактан биздин презентация чыга баштайт. Ушундай кылып бассак, кайра кайтып келет. Бул жерден экранды чоңойтуп алсак да болот. Бул жактан следующий деп өтө беребиз. Же болбосо клавиатурадан стрелканын жардамында дагы жылдырсак болот. Мына экинчиге келди. Андан кийин кайра дагы жылдырсак башкы бетке кайтып барып, андан кийин үчүнчүгө барат. Андан кийин кайра башкы бетке барып, төртүнчүгө барат. Төртүнчүгө баргандан кийин кайра дагы бассак, бул жерде субтитул деп ар бир презентацияны барып көрсөтүп атат. Баягы биз даяр презентацияны жүктөгөнбүк. Ушундай болуп, ар бир презентацияны окуучулар өздөрүнүн смартфонунда же компьютеринде көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жанагы даяр презентацияны жүктөгөнүнек. Ушундай болуп, ар бир презентация кайтып барып, кайра башкы бетке кайтып барып, ушундай болуп көрүнөт. Андан кийин кайра дагы баса турган болсок, бул жерде документтерге келди. Бул жерден азыр документтерге келсе, документтерди көрүү үчүн ошол кайсы страницага алып барсак, ошол страницаны чоңойтуп көрсөтөт. Мисалы, ушул страницаны көрүш керек болсо, ошол страницаны бассак, чоңойтуп алып келет. Бул жерден кеңири окуп алууга мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин назад басып коебуз стрелкадан. Бул жерден дагы бул страницаны бассак, ушундай болуп көрүнөт. Ушундай кылып Prezi сайтынын жардамында башкы бетке кайтып барды. Начать сначала деген баса турган болсок, кайра башынан башталат. Чоң экрандан чыгуу үчүн клавиатурадан Escape деген клавишаны басабыз. Ушундай кылып Prezi сайтында ар кандай креативдүү презентацияларды жасап, окуучуларга жөнөтүп койсок, окуучулар өздөрүнүн смартфонунан же компьютеринен ачып көргөнгө чоң мүмкүнчүлүк болот. Ал эми сакталган презентациябызды кантип тапсак болот? Ал үчүн library, башкача айтканда библиотека деген, же болбосо бул жерден өзүбүздүн сакталган презентацияны кайрадан көрүү үчүн Prezi Present дегенге барабыз. Бул жерден биз library дегенге барабыз. Library дегенге барганыбызда бул жерден презентация дегенди тандайбыз. Бул жерде эмес экен, бул жактан назад кылабыз дагы. Бул жерден Prezi Present дегенди тандайбыз. Prezi Present дегенди тандаганыбызда бул жактан мына өзүбүздүн жасап сактаган презентациябыз ушул жерден чыгат. Бул жерден биз үч чекитти басып туруп, бул жактан экспорт PDF же болбосо кайрадан бөлүшүп койсок болот. Share with print дегенди басып туруп, же болбосо өзгөртө турган болсок, бул жерден карандаштын, калемдин сүрөтү турат. Ошону бассак, кайрадан биздин презентация жүктөлөт. Бир аз күтүп турсак,
жүктөлүп атат. Мына жүктөлдү. Бул жерден биз өзүбүздүн презентацияны өзгөртүп кайрадан сактап алсак болот. Ал эми бул жактан презентациялардын ордун алмаштырсак да болот. Ал үчүн мыш менен мышты алып барып туруп, сол жак баскычын басып туруп, ордуларны алмаштырып, жылдырып койсок болот. Ушундай кылып өзгөртүп койсок болот. Азыр бул биринчиге өтүп кетти. Ушундай кылып презентациялардын ордуну алмаштырып койсок болот. Мына ордулары алмашты. Мындай кылып туруп, каалаган орунга жылдырып койсок болот. Ушундай кылып презентацияларды жасап алсаңыздар болот.